Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даярбызбы? Даяр болсо кыргыз тили сабагын баштадык. Сабактын темасы: мекеним өз айылым шекер, моя родина, моя село шекер. Сабактын максаты: балдар, бүгүнкү сабакта бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн айылы Шекер айылын билүү менен бирге мекендин ыйыктыгын, биз үчүн абдан маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Көнүгүүлөрдү туура иштеп, таза, сулуу жазууга көнүгөбүз. Сөздүктөрдү жаттап, кыргызча, орусча сөздү туура колдоно билүүгө үйрөнөбүз керектүү жерде. Китепти сөздүк иштөө көнүгүү иштөө дептерлерин ачкыла. 82 беттеги 1 көнүгүүнү карагыла. Сөздүк дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Ата журтуң алтын бешигиң, твоя отчизна, твоя золотая колыбель. Дүйнө жүзүнө белгилүү, всемирно известный, кыргыз жазуучусу, кыргызский писатель, чыгарма, произведение, менин башатым, мое начало. Төрөлүп ушул жерде чоңойгом. Родился и вырос на этой земле. Биз туулуп өскөн жер. Земля, где мы родились и выросли. Билим тарбия берет, дает нам знания и воспитание. 83 бет 3 көнүгүү. Акылай менен чыпалак баланын диалогун окуйбуз. Бул жерде Акылай суроо берет экен, чыпалак бала жооп берип жатат. Анда чогуу окуйбуз. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү кыргыз жазуучусу. Чыңгыз Айтматов кандай чыгармаларды жазган? Чыпалак бала жооп берет. Чыңгыз Айтматов балдар үчүн Ак кеме, атадан калган туяк жана башка чыгармаларды жазган. Мен жөнүндө да жомок жазган. Сөздүктү улантабыз. Ата журтум алтын бешигим, моя отчизна, моя золотая колыбель. Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү биздин жазуучубуз. Чыңгыз Айтматов всемирно известный наш писатель. Биз аны менен сыймыктанабыз. Мы им гордимся. Балдар, алдыңарда кимди көрүп турасыңар? Албетте, бүгүнкү Шекер айылынын тургуну, кыргыз элинин дүйнө жүзүнө белгилүү таанымал жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү. Ак кеме, атадан калган туяк, чыпалак бала чыгармаларынын сүрөттөрү турат китептери. 5 көнүгүүдө текстти туура окуп, орусчага которобуз. Биринчи кыргызчасын окуп берейин. Менин мекеним. Мекен деген кыргыз элинде ата бабамдын жери дегенди билдирет. Менин мекеним өз айылым Шекер. Анткени менин башатым ушул Шекер айылы. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Биз туулуп өскөн жер билим, тарбия берет. Анда балдар орусча которуп окуп берейин. Моя родина. Родина в кыргызском народе означает земля моих предков. Моя родина – это мое село Шекер, потому что мое начало – это село Шекер. Здесь проживали мои отцы и прадедушки. Здесь я родился и здесь вырос. Земля, где мы родились и выросли, дает нам знания и воспитание. Балдар, силер азаматсыңар. Мен силер менен сыймыктанам. Үй ишине бүгүнкү
кайталап окуган сөздүктөрдүн баарын жаттайбыз жаңы сөздөрдү. Андан сырткары ошол жаңы сөздөрдөн кошуп сөздүгүңөргө өзүңөрдүн туулуп өскөн ата бабаңардын айлы жөнүндө эссе жазабыз. Эссе өзүңөргө белгилүү болгондой, бул кичинекей дилбаян. Өзүңөрдүн туулуп өскөн жериңер жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Силер үчүн кандай сезимдерди алып келет? Ошол жөнүндө өзүңөрдүн 5-6 сүйлөмдөн турган кичинекей аңгемеңерди жазып жөнөткүлө WhatsApp аркылуу. Саламатта калгыла балдар.